Рахмат. Рахмат. Allah şunday olup, sizler sizlerden yüz görüştürüp, uçuraştırıp durgan için çeksiz şükürler olsun. Daim жақсылықтар менен жолугушкан күндөрдү насип эткен болсун. Ар биримиздердин ой максатыбыздар Аллага тилек жараткандан эмне тилеген болсок, ошол тилектерибизге жеткирген күндөрдү насип этсин. Биз ушул келип, биз менен жолугушуп, мындай бир кенен баарлашып, жетсеңиздер чакырганыңыздар үчүн, сунушуңуздар үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Мен өзүм дагы жанагы парламенттик шайлоо бүткөндөн кийин ушул жака келүү планыбыз бар эле. Биринчи кезекте ыраазычылыкты сиздерден баштап, сиздерге таазим кылып, сиздердин ушундай бир жигердүү колдоп бергениңиздер үчүн Россия Федерациясындагы убактылуу иштеп жүргөн баардык биздин жарандарыбыз кайсыл гана шаарда участоктон болбосун биринчи орунду камсызып бергениңиздер үчүн чын дилимден бүтүндөй биздин партиялаштардын атынан, көрөрмандардын атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирип, рахмат айтып коюуга парламенттик шайлоодогу жеңиш бул бүтүн Кыргызстандын эмес, бул 100% эч ашык эми жок. Бул сиздердин жеңишиңиздер болду. Сиздер күндө өзүңүздөр бул жакта жүргөн менен ата-энеңиздерге, туугандыктарга, жердештерге, айылдаштарга кайрылып, биздин бир кандайдыр бир таза жолго түшүүгө, туура жолго түшүүгө, адилеттүү жол менен барууга айбегейсиз чоң салым коштуңуздар. Бул үчүн дагы сиздерге рахмат. Себеп биз дайым жолугушканда айтып келгенбиз. Жаңыланууну, Кыргызстанда өзгөрүүнү сиздер жасайсыздар. Сиздердин гана күчүңүздөр менен болот. Себеп ал жакта көпчүлүгү момда бир ала тоонун алыстан гана карап, анын кадыр баркына жетпесең, ата-энени дагы алыска чыкканда гана кадыр баркына жетпесең, туулган урукту, туулган жерди, киндик кантанган топуракты алыстан жүргөн гана адам сезет, адам билет, ошол баркына жетет. Мына ушул нерсенин баарын камсыз кылган сиздерсиздер. Аллах дайым сиздерге күч кубат берсин, акыл эс берсин, жүрөктөрүбүзгө бири-бирибизге болгон мээримизди күчөткөн болсун. Аман эсен кыска убакыттардын ичинде кайрадан алсаңыз аман өзүбүздүн гүлдөп өскөн топурак каныбызга, кан тамган топурагыбызга, жерибизге, сууларыбызга жеткенди насип эткен болсун. Бул өзгөрүү кандайдыр бир үмүт отун жандырат деп мен дайым жолукканда сиздерге айтып келгенмин. Мына ошону Кудай буйрса, баягы мен макул эмесмин, менин укугум бар деген кыймылдардын жаралышы менен биздин багытыбыз таптакыр башка жакка өзгөрүп Кудай кааласа. Эми биз ушул өтүп туруп дагы ар бир кадам сайын мыйзам бузууларды көрүп, бизге депутаттык мандат эмес, бизге ошол жогорку кеңештеги отуруу кандайдыр бир мансап эмес, бизге адилеттүүлүк андан бийик турарын далилдедик. Жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы парламентке өткөн партия болуп туруп, шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп жарыялаган жалгыз партия болуп. Неге? Эмнеге биз ушул жолго бардык? Биз дагы бир жолу баса белгилеп койгубуз келди. Биз адилеттүүлүк деңсеген, биз тазалык деңсеген партия экендигибизди далилдеп койдук. Биз өтүп туруп ошол 14 мандаттан баш тартканыбыз, бул дагы бир жолу элибизге дагы тарых алдында далил болсун. Бизге андай мандаттын кажети жок, арам. Шайлоонун аркасы менен. Ana ошол 5 октябрда ушунчалык чоң толкундоолор пайда болгон учурда кечинде заматта нук башка жака бурулуп кеткендигин дагы көзүбүз менен көрдүк. Мына сиздер менен биз күбө болдук. Айтышып атат, айрыкча ушул биздин арабыздан да ушул жерде Россияда иштеп жүргөн, Казакстанда, сыртта жүргөн биздин азаматтарыбыз айтты.
Endi üçün bütün Kırgızstan partiyası Cihadat'tan Onumarov ошол жерден көрünбейт деген суроону көп койдуңуздар. Biz, урматтуу туугандар, эшик турса тешиктен кирчүү киши эмеспиз. Biz андай жол менен бийликтин алмашуусуна мейли канчалык адилеттүү бийлик болбосун, biz андай жол менен барууга тикеден каршыбыз. Biz дүйнөгө маскара болгубуз келбейт. Biz уят болгубуз келген жок. Biz кандайдыр бир ыңгайлуу жагдай түзүлүп калып, өз пайдабызга маселени чечип кеткенден, же улак тирге түшүп калса аны эңкейе калып, көтөрүп алып чабып кеткенден алыспыз садакалар. Бизге андай жолдун кажети жок. Biz маданияттуу жол менен, мен жана ошол көптөгөн журналисттерге суроо беришкенде жообумду айттым. Biz жараткандын буйругу менен алдайган калкыбыздын колдоосу менен гана барабыз андай. Biz жаман жаткан нерсени барып жулак алып, ошол жерге барып отура калбайбыз. Ала Тоо антына чыкканда biz шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деген талап менен чыктык. Biz бийликти же болбосо ак үйдү ээлеп алып, ошол ак үйдү өрттөп жиберели деп чыккан эмеспиз. Biz dosko күлкү, душманга таба болуусун каалабайбыз өлкөбүздүн. Өз үйүңдүн ичинде болсоң анча байкалбайт экен. Биздин жүрөгүбүздүн сыздаганы айрыкча ушул сыртта жүргөн, башка өлкөлөрдө жашап аткан сиздер үчүн. Сен бардык өлкөлөрдө шылдың болуп аткан мамлекетке айланып атабыз. Биз ушундай жолго барбашыбыз керек эле. Ошондуктан жанагы 5-октябрь күнү шайлоого катышкан партиялардын курамынан түзүлгөн координациялык кеңешти. Кээ бир азаматтар аны башкача кылып жеткиргенге аракет кылып атат. Фейли ниети өзүнө жолдош болсун. Бул аткаруу бийлиги да эмес, башка бийлиги да эмес. Ошол партиялар жыйналып, мындан ары карай биздин талабаттар болду. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Эми мындан ары биздин аракеттерибиз кандай болот? Кийинки шайлоого, шайлоо конституциялык мыйзам боюнча 90 күндүн ичинде кайрадан өтүш керек. Шайлоо жарыяланбайт. Бул конституциялык мыйзамдын талабы. УШК тездетип ошону жарыялашы керек эле. Биз ушул аракеттерди жөнгө салсак, конституциялык талабы кайрадан кирсек, башка мамлекеттерге күлкү болбосок деген аракеттердин аркасында жүрдүк. Биз кайсы бир министрликти же областтык, же райондук, же шаардык администрацияларды басып алалы деген жапайы ойдон өтө алыс болду. Мына кыска мезгилдин ичинде бир айга жакын убакыт өтүп калды. Биздин позициябыздын так таза туура экендигини эскерүүбүз далилдеди. Биринчи сааттан баштап биздин койгон талабыбыз конституциялык талаапка кирели деген талапты койгон. Ana ошол кезде ар кандай сөздөр болуп атты, түшүндүргөнү дагы эмне үчүн Оnumarov ушуга аралашпай атат деп. Кээде сиздер сындадыңыздар. Неге аралашпай атасыз дегендей болду. Биз урматтуу туугандар, дайым бекем тартип, тазалык, мыйзамдуулук, ыймандуулук деп баса белгилеп келгенбиз. Ошол позициябыздан кылдай бешайбайбыз. Биздин позициябыздын туура экендигин башка мамлекеттерде биз үчүн стратегиялык өнөктөш болгон негизги тышкы саясатта дагы, социалдык-экономикалык саясатта дагы өнөктөшүбүз болгон Россия Федерациясынын дагы, башка чет өлкөлөрдүн дагы көз карашы, угуп атасыздар, көрүп атасыздар. Биздин позициябыз так, даана, ачык, эң негизгиси объектив таза экендигин. Biz урматтуу туугандар, таза жаралганбыз жараткандан. Соңку демибиз чыкканча таза ойдон кеткенибизди каалаганбыз. Biz ушундай партия болобуз. Бул конституциялык мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары жана Кыргыз Республикасынын президенти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 48-беренесин талап ушундай. Шайлоо жараксыз деп табылды.
Bir ayın içinde, bir ayda жетпеген mezgilde Borborluk Şayloo Komissiyası Şayloonun ikinci aylanmasını dayandırdı. Al bizden hesap boyunca 20 dekabr oldu. 20 dekabrda Şayloo sözsüz türde ötügüsü gerekli. Sözsüz türde parlament Şayloo. So'ronbay Jeenbekov öz arızı bilen kızmattan çekingenden keyin Konstitutsiyanın talabi boyunca bir cumanın içinde Jogorku Kenеш prezidentlik çukul Şayloonun günün belgileyip, eğer Jogorku Kenеш belgilemese bir cumadan keyin Şayloo jarıyalandı dep esептелет. Bu konstitutsiyanın talabi. Al жагабы жакпайбы başka mesele. Hazır жағдайлардай түзіліп қалды. Шахмат ойнағандар бар да, патовый ситуация деп қойды. Hiç қайда ондай баса албайсың, жүре албайсың. Патовый ситуация ошондай болып қалды. Себеп 28 октябрдан кейін Жогорку Кеңештин легитимсиз. Жогорку Кеңештин bir saat иштегенге дагы укугу жок. Аны канчалык элдин талабы деп кыйкырышпасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенге эч кимдин укугу жок. Ушуну биз билип коюшубуз керек. Баягы ыйлагандын көзү жаман, айткандын оозу жаман деп, дагы да болсо жалгыз биз калаарбыз ушуну какшап айтып аткан. Бирок күндөр өтөт, тез эле өтөт. Эртең дагы саңды урабыз чаап. Ошону деле туура айткан экен. Эмнеге укпай калды экен? Буга дайын, урматтуу туугандар, эч бир өлкөнүн бүгүнкү Кыргызстанда бийлик деп отургандарды тааныбагандыгы ачыктан ачык далил. Буга башка далилдин кажети жок. 28 октябрга чейин конституциялык талапка кириш мүмкүн беле? 100%. Неге кирбеди? Аларга да жооп бере турган күндөр келет. Тилекке каршы дайым кеч түшүнөбүз да биз. Ар бир келген президент мына статья мага жагат, бул статья мага жакпайт. Сөзсүз түрдө тийишкени конституцияда. Коррупцияга каршы күрөшүүгө дагы мүмкүндүк бербей аткан конституция болуп чыгат. Өсүп өнүүгө дагы тыюу салып аткан конституция болуп чыгат. Балеге калган конституция. Мен жакында интервью берип атып айттым эле. Мына Россия Федерациясы биз менен тең алган конституциясы 93-жылы. Ушул 93-жылда бул күнгө чейин болгон эки гана жолу түзөтүү киргизген. Биринчисini 2000-жылы, экинчисini быйыл июнда киргизген. 30 жылдык тарыхта, дээрлик 30 жыл өтүп, эки гана поправка киргизген. Биздин Кыргыз Республикасында канча болуп кетти? Өздөрү да санына адашып кетти. Ар бир келген президент конституциянын жаңы редакциясы деп баштады. Эленай ордуна койчу ал кагазды. Жөнөкөй мындай бир илгерки токтомдон дагы кадыр баркын албай калды. Өтө эле майдалап кетти. Мына ушул көз караштар боюнча өзүмдүн пикиримди билдирип койсом, кээдер айтып атат, жазып атат. Эми кээдер деген түшүнөбүз биз кимдер экенин. Жалданмалар. Азыр ушундай мода болуп калды. Ар бир короого 50-60тан жалданмаларды киргизип коет дагы, укпайт дагы, көрбөйт дагы, баса берет, жаза берет жанагы. Моундай кылып коюп эле ура берет. Эмнеге десем өзү билбейт. Билет. Тыйналып. Ушундай деп айтып деди. Ана ошол жаштарга деп пикирабыз, ошол жерде отурган 60-70-ин баары жаштар отурат моундай болгон. Эскилер кетсин деп коет. Ойгонгондор. Мен айттым, үйгө барып атам менен ненеңди да кууп жүр. Алар да эски. Biz sizler менен так да башка темада сүйлөшүшүбүз керек эле.
Тилекке каршы ушундай жагдайга туура келгенден кийин ушуларды айтууга биз милдеттүү болобуз, мажбур болобуз. Анан сөзсүз түрдө сурооңор келет да сизге. Келечекти кандай көрөсүз деп. Мен келечекти көрө албай атам турганда. Ушундай деп жооп берсе, сиз дагы үмүтүңүздү үздүңүзбү дейт да. Мен үзбөйм үмүттү. Аллах үздүрбөсүн алдына үмүттү. Бирок ушул жол менен кетсек мен өлбөйм. Кээ бир акылдуу инсандар айтат, кичине эле бузулуп калды. Угатасың ара. Кичине бузуп коебуз. Андай болбойт. Мына 2010-жылы ошондой кичине эле бузулуп калса эч нерсе болбойт деп, ошонун кесепети алып келип дөңгөлөк болуп бүгүнкү күнгө алып келди. Эмес деле туугандар. 2010-жылы Мадумаров айтты. Бул конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып баруучу конституция. Эсиңерде барбы? Ооба. Мындан артык кандай деп айтышым керек? Эскерттим эле го. Өткөндө ошондо сүйлөгөн сөзүмдү чыгарып туруп, бирөө жазып коюптур. Мадумаровдун көзү ачык экенин деп. Аллах сактасын, көзү ачык болгондо, келечектин баары кайыптын баары жараткандан башка эч кимди белгисиз. Бирок мамлекеттик ой жүгүрткөн инсан катарында конституция кайсы жолго алып барышын билиш керек адам. Билбесең саясатка жолобошуң керек. Жакка жактап алышың керек конституцияны. Жазып берген кагазды да окуй албай аткандардын кесепетинен кыргыз. Мына 2016-жылкы конституциясын айттым эле, бул мамлекетти жок кыла турган конституция. Кудай сактасын. Бирок ошого баратабыз, келип калдык. Себеп бир мамлекет тааныбаса, эч бир мамлекет алака түзбөсө, же бир жака чакырбаса, же алар өздөрү барбаса, ал кризис. Өнүккөн өлкөлөргө таасирин аз тийгизет. Бирок биздин Кыргыз Республикасына окшогон өлкөлөргө аябагандай катуу таасир тийгизет. Эмнеге? Себеп биз импорттан көз каранды калабыз. Бизге май дагы, чай дагы, күйүүчү майын дагы, азотун дагы, айланайын, унун дагы башка жактан келет. Бизге таасирин тийгизет. Бишкекте угуп атасыңар, баалардын кандай кетип атканын. Эт 400 сомдон ашып кетти. Картошкалар кетип атат. Май кетип атат. Кум шекер кетип атат. Баары кетип атат. Качан барып, кай жерге барып токтойт. Айлык өзүңүздөр билесиздер 1 сом кошулбайт. Тескерисинче, мына азыр кээ бир соттор мага кайрылып атат. Соттордон 10 миңден, кызматкерлерден 5 миңден айлыктан кармап баштаптыр. Эмнеге? Бюджеттик тартышыбыз 42 миллиард болуп атат. Бюджеттик тартышыбыз. Бул не деген өлкө болот, айланайын. Эмне болгон өлкө болобуз биз садаган? Токтобойбу, кандай дейсиздер? Мен улам чыккан сайын кайрылып атам. Токтобулачы садаган. Токтобула. Токтот. Кимиң ким болсоң ошол бол. Бирок башка өлкөлөр менен мамилени түздөшүбүз керек. Биз өзүбүз тартып кете албайбыз, ачык айтайын. 42 миллиард бюджеттик тартышты кантип жеңебиз? Мына ушундай оор кырдаалга келип калдык. Мен түшүнбөйм, кандай баатыр болуш керек. Азыр көрүп атасыздар го. Билгени деле, билбегени деле мен министр болушум керек. Өкүл баладан көп нерсе жок экен атам. Не болду? Кыргызстанда экономист, юрист, мугалим, дарыгер деген диплом албай эле өкүл бала деген диплом өтө керек болуп калды. Мына популярдуу болгондо мага көп айтышат. Качан деген суроону көп берет. Биз дайым жооп берип беребиз, качан көзүбүздү ачканда деп. Бирок көзүбүз көргөн менен көөдөрүбүз сезбей атабыз да. Мына ушундай болуп атат, бирок тилекке каршы азыр
маалыматтык күрөш ушундай жаман катуу күчөп кетти, өтө катуу күчөп кетти маалыматтык күрөш. Анан элибиз айтып атат, башыбыз айланып калды дейт. Муну окусаң мындай дейт, тигини окусаң тигиндей дейт. Өзүң кандай дейсиң, кызым? Өзүң эмне деп ойлойсуң? Качанга чейин бирөөнүн айтканы менен жүрөсүң? Качанга чейин бирөө айтып койсо ошол жака чуркап кетесиң? Өзүң качан ойлоносуң сараган? Өзүңдүн акылың менен качан иштейсиң? Качан өз тилиң менен сүйлөйсүң? Качан? Мени кубандырганы, мен терең ыраазычылык билдирем, менин талапкерлигимди колдогондук үчүн эмес, бүгүнкү болуп аткан кырдаалга пикирин айткандык үчүн 1000 жолу ыраазычылык билдирем, кыргыз интеллигенттерине ойгонду сукпай. Сайгылап жүрүп, урушуп жүрүп, жаман көрүнүп жүрүп, түрткүлөп жүрүп, кыргыз интеллигенттер ойгонуптур. Мен мына кече түштөн кийин өздөрүнүн жыйынын өткөрүптүр, чоңойтулган жыйын. Мына ошол кабыл алган чечимдеrini жибериптир мага WhatsApp'та. Ошол архитекторлор дагы, театр